Алабука менен Чаткал районунун акимдерине абдан чоң сөздөр бар. Кубатбек Боронов Жалал Абад облусунун эмес, өкмөттүн ишинде артка тартып жаткан Чаткал жана Алабука райондорунун акимдерин 2018 жылдагы алтын кендерден чыккан чырларга жана анын кесепетинен казынага түшпөгөн каражаттар үчүн күнөөлөдү. Айтылган сынга Алабука районунун жетекчиси макул эмес дей жооп узатты. Негизинен Чаткал районунун эле катышты. Айдын топологунда Алабуканын эле наоборот башка тарапта жүрдү. Мындай жоопко ачууланган вице-премьер-министр терге түштү. Ал Чаткал менен Алабуканын акимдери жана райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилери алтын кендерде жеке кызыкчылыктары бар экенин айтып, булардын баары тыкырыйлыктенерин баса белгиледи. Топологунун башка да маселе бар. Мен азыр айтпайатқан ушул болду. Сиздер жөнүндө мен элүү айтып коеюн. Абдан чоң мааликани бар. Мен барганга 6 ай болуп туруп, фото сен мага чейин болгон, бирок мен өзүмө жооп берем. Район боюнча айтып турдум да. Жок, эгер аким боюнча маселе болсо мен өзүмө жооп берем. Мага чейин болгон. Болуп турсаңыз, район боюнча райондогу актинен баштап 2 райондук ошол жердеги иштеп аткан күч органдардын баардыгы ошол кен байлыктардын үстүндө турасыңар. Ачык айтайын. Качан колуңардан калмаганда бул поздо болот. Жыйында кендерде орун алган соңку окуялар сырттан келчү инвестицияларга терс таасирин тийгизип жатканы да айтылды. Облус башчысы мындан улам жергиликтүү бийлик ички жана тышкы инвестициянын агымын жоготпоо үчүн өздөрү аракет кылуусу зарыл деп эсептейт. Мына Фатбек атайын белгилеп өтүп атат. Белгилеп өтүп. Буну аракет кылсаң инвестиция келет. Отуруп келет. Отуруп чыгылсалар, изденселер анан келет. Жалпы жөнүнөн алганда облустун билим берүү, социалдык экономикалык, ички жана тышкы инвестицияларды тартуу сыяктуу иштерине канааттандырарлык деген баа берилди. Белгилей кетсек, аймактарды өнүктүрүү жылына карата Жалал Абад облусунда 116 иш-чаранын планы бекитилип, анын 112си ишке ашкан. Быйылда президенттин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Анын алкагында да облуста бир топ иштер аткарылмакчы. Кабылбек Очконбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.